бара турган жерди, максатыңызды, кыялыңызды ойлонуңуз. Ошондо ойлонсоңуз жакшы жагы эмне болот билесизби? Баягы эл эмне дейт деп коркууну айна кылтат, тиги коркуу бүткөндөн кийин эчтеке кылбай каласыздар. Бир. Экинчиден ошол коркуу болуш үчүн бирөө керек. Мындай түртүш үчүн сиз мындай түртүш керек да, мындай болбойсуңбу, ушул жашка келдиң, үйлөнбөйсүңбү же иштебейсиңби же бир эмеге бир балтага сап боло албадың, бирдемке кыла албадың деп монтип элдер критика кылгандан эме болуп атпайбы? Ошол бирөө болуш керек жаныңыздачы. Бирөө болсо гана түртөсүз. Эми айга учуп барып калсаңыз, жалгыз болуп калсаңыз, эчтеке кылбай отура бересиз, эгер ушуга көнүп калсаңыз. Ошого эмнени күндөтүңүз? Экинчиси пайда. Мындай айтканда сизге жакшы каалооңуздун жеткен жерине мынтип барсаңыз, үйүңүздү караңыз, ой, кычыраган үйлөр болот, элдер келип, аябай суктанып, моундай келип, бул кыргыздын үйү кандай сонун экен, биз даже американецтер мындай үйдө жашай албайбыз, немис биз мындай үйдө жашай албайбыз деп мындай аябай суктанат, сиз ошондой үйдө жашап атасыз. Машиналар эми баягы темир тезек болуп калган сиз үчүн, Rolls-Royce, Bentley, андай мындай. Булар эми темир тезек дегенде аны баалабайсыз көп. Эмнеге дегенде ал жөн эле бир темир. Бирок азыр андай кылбайсыз да, Lexus 570 өмүрүмдө болсо, алга жеткенден кийин анан темир экен деп айта аласыз да, жетиңиз ошого биринчи. Мен дагы өзүмдү ошол нерсеге цел койгом да. Бир машинаны бул темир эле, темир үчүн ушундай кылып атабыз деп сөз айтканыбыз менен андай машинабыз болбогондо ал сөзү жөн эле баягындай эме болуп калат, жөн эле өзү көрсөткөндөй болуп калат. Чынында эле бул темир, бул адам темирден баалуу деп айтыш үчүн ал темириңиз болуш керек, ошол машинаңыз болуш керек, ошол самолетуңуз болуш керек, ошол вертолетуңуз болуш керек, ошол акчаларыңыз, ошол үй-бүйлөрүңүз болуш керек. Анан чынында Кудайдын баягы кудуретин сезе аласыз да. Эгер кимде ким ушундай бир байлыкка эме кыла турган болсочу, умтула турган болсо, ошого